Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан жана пневмониядан дагы деле каза болуп жатышат. Акыркы суткада 29 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү билдирди. Март айынан бери бул оорудан каза болгондордун жалпы саны 452 адам болду. Бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 488 учуру катталды. Алардын 125-и медкызматкерлер. Белгилей кетсек, акыркы күндөрү COVID-19 илдетин жугузуп алган медицина кызматкерлердин саны кескин көбөйгөнү байкалууда. 10 июлда 80, 11 июлда 79, 12 июлда 127, ал эми бүгүн 125 медицина кызматкеринен коронавирус табылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 1781 медициналык кызматкер катталган. Анын ичинен 560 медкызматкер стационардан айыгып чыккан. Бүгүнкү брифингде министрликтин өкүлү каза болгон медицина кызматкерлердин саны 5 экендигин айтты. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилиши керек. Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунда кечээки жааган катуу жаандан улам 18 бодомал сууга агып, 7 үйдүн ичин суу каптап кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жамгырдан улам Лейлек районунун Исфана шаарында 3 турак үйдүн ичине, 3 турак үйдүн жертөлөөсүнө, короолоруна сел суулары кирген. Раухана тилкесинде 18 бодомалды агызып, чимген Мурза Патча жана 5 бала айылдарында иш мершемдери менен курулган каналдардын жээктерин сел суулары жууп кеткен. Таза суу менен камсыз кылган суу түтүкчөлөрүнө сел суулары кирген, көпүрөлөрдү агызып кеткен. Тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери, куткаруучулар тартылган. Бүгүн Ак үйдүн алдына чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Өзүн Кудай берген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам, жарандык активисттер альянсы деген кыймыл бүгүн ошол жерге шайлоого жол жок акциясын уюштурмаган. Бирок алардын лидерин транспаранттары жана микрофону менен кошо кармап кетишкендигин айтты. Бизге эч нерсе түшүндүрүшкөн жок. Болгону бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо беренеси менен иш козгоп коюшкандыгы маалым болду. Эл согуштагыдай өлүп жатат. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Мөөнөтүн жылдыралы. Шайлоого деген 700 миллионду элди аман алып калууга жумшайлы деп гана айтып жатабыз дейт ал. Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Сооронкулова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чогулгандар мыйзам бузбаганын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышкандыгын айтат. Шаардык ички иштер башкармалыгы азырынча комментарий бере элек. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда бул демилгени колдогондор дагы эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер дагы бар. БШК шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экендигин билдирип жатат. Президент Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3 июлда кол койгон.